суроолорубузду бирден жооп берейин. Биринчи суроом шайлоо боюнча. Шайлоо боюнча эми ушул партиялык система менен коррупциялык, бул партиялык система деген өзү бизнес экен. Бардыгыңыздар көрдүңүздөр. Эл журт дагы билди. Жаш баладан баштап 90-100гө чыккан карыяларга чейин билди бул партиялык система, бул бизнес системасы экен. Алдына бир чоң бизнесменди коюп, олигархтарды акча менен туруп алып, анан келип бардык коррупцияларга аралашканын көрдүк. Мен өзүм 2010-жылы партиялык система менен депутат болуп келгенмин. Мунун ошон кандай коррупцияга, бул системанын мамлекетке зыян келтиргенин мен өз көзүм менен көргөн билем. Ошондуктан менин сунушум бир мандаттуу парламент деп сунуш кылып атамын. Кудай буйрса, ошо бир мандаттуу парламент болот деп турам. Анан президент болот, жаңы конституциянын курултай системасын киргизебиз деп турам да. Эми буну мен эми таңуулап эле мен ушундай болот дей бербейм, бирок саясий күчтөр менен ошо конституциялык кеңешме түзүп, ошол кеңешме менен кеңешип, анан кийин чечебиз аны. Президент менен жолукканда эмне жөнүндө сүйлөштүңүз? Президент менен жолукканда